Коопсуздук 2022 аскердик машыгуусу Ош облусунда башталды. Алгачкы аскердик операция Ош шаарындагы эң ири стратегиялык объекттердин бири болгон Ош жылуулук борборунда өттү. Анда террордук кол салууда күчүрмөн аракетке келүү иш-чарасы өттү. Сапёрлук жана инженерликти өз ишин баштады. Ош жылуулук борборуна террорлор тарабынан куралдуу кол салуу орун алды. Жылуулук борбордун химиялык экинчи станциясы жарылып, өзгөчө абалда учур катталды. Душмандын бизин кайтаруу үчүн каланын ички иштер башкармалыгынын атайын багыттагы аскерлери бандиттик топту заматта жок кылып, жарандык коргонуу кызматтары күчүрмөн даярдыкка келген тажрыйбасы көрсөтүлдү. Өрт өчүрүү жана химиялык заттарды зыянсыздандыруу аракети адистер тарабынан практикалык негизде жүрдү. Куткаруучулар өрттү өчүрүп, тез жардам кызматы жарадар болгондордун өмүрүн сактап калганга жетишти. Машыгууда санитардык көзөмөл борбордун адистеринин негизги делген реаген суюктары жок болуп чыкты. Машыгууну жергиликтүү коргоонунун жетекчилери жана борбордук штабтын өкүлү көзөмөлгө алды. Террордук кол салуу учурунда жарандык коргонуу кызматынын күчүрмөн даярдыгы жана аракети текшерүүдөн өткөзүлдү. Ар бир кызмат өзгөчө абал болгон аймакка чатыр тигип, жарандардын коопсуздугун камсыздоо тажрыйбасы уюштурулду. Машыгуунун негизинде биринчи күнү биз теориялык иштер ошол Ош шаарына согуштук абал жарыялап, анын негизинде ошол аткаруу комитет, оперативдүү координациялык совет түзүлүп, анан комендант дайындалды. Онун негизинде водныйлар берилип, бир 10дон ашуун бүт баары жеринде аткарылды. Бүгүн ошол азыр саат 1-де биз Ош шаардык мэриясы жана Ош областы аткарган иштер боюнча отчет бердик. Андан отчеттон кийин биз теориялык иштер бүтүп, практикалык ишке өттүк. Коопсуздук 2022 жана түштүк 2022 машыгуулары кечээ расмий башталган. Анда Ош облус жана шаарда биргелешкен командалык штабтык мобилизациялык бирдиктүү машыгуулары өтүүдө. Стратегиялык объектлердин коопсуздугун жана коргонуусун камсыз кылуу, резервдик бөлүктөрдүн күчү менен өткөрүү пункттары уюштурулган. Шаар аймагындагы негизги кирүүлөргө блокпосттор орнотулуп, аскердик техникалар тартылган. Машыгуулар эртең Теке айылындагы аскердик талаада жыйынтыкталат. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ.